Урматтуу коллегалар, мен ойлоп атам, эң чоң согуш Кыргызстандын көз карандысыз мамлекет болушунун экономика тарабында. Көз карандысыз каяк жагынан болот? Военный суверенитет болот, политический суверенитет болот, культурный суверенитет болот, анан экономический суверенитет болот да. Мына ушу экономический суверенитетке эң чоң согуш башталды. Мен сиздердин баарыңыздардан сурап кетет элем, биз өзүбүздүн көз карандысыз мамлекет экенибизди сиздер менен чогуу баарын далилдейт. Кимдин канча күнөөсү бар же жок экен, муну сот гана далилдейт. Бирок биз болуптур 410 тонна алтын чыгып кетти. Бирок мындан ары 500 тоннага жакын алтыныбызды Кыргыздын экономикасына, Кыргыздын келечегине, биздин балдарыбызга таштап кетели деп атабыз. Дагы бир 5-10 жылдын ичинде Кудай буйрса, Теңизбир мырза менен дагы бир топ пландардын баарын куруп атабыз. Бир 5-10 жылдын ичинде 20 жылга алган, эң эле мына биздин кошунабыздан алган кредиттердин баарын жаап бүтсөк, анан калгандарын болсо көп карыз ала бербей, өзүбүздүн экономикабызды дагы өндүрүп кеткенге, ушул көмтөргени чын эле экономиканын паровозу, локомотиви боло тургандай пландарыбыздын баарын жасап иштеп, анан кийин мына 400 тонна алтынды, 410 тонна алтындын баасы эле бүгүнкү күнү 11,4 миллиард долларга сатылды. Эгерде ушу баа тура бере турган болсо, дагы бир 12 миллиард, 2,5-3 миң долларга чейин баа өсөт деп атат. Мындан аркы акчалардын баарын биздин Кыргызстанга экономикасына салабыз.